Бул өткөнө бир алымды бир макала жазды эле, анан ошондо окуп калдым эле, субханалла. Ушунчалык айтып атат, бул илим деген карасаңыздар дейт, ушунчалык бир чоң бир неамат экен дейт да. Кандайча десе айтат, керек болсо жанагы илимсиз адамдагы дейт. Мейли бул илим дегенде биз диний гана илимди айтып аткан жокпуз. Жалпы эле илим. Жалпы илим билим болсун. Адам жахил болсо дагы дейт, илимсиз болсо дагы дейт, өзүн илимди кылып көрсөткүсү келет дейт да. Мону билесиң десе мындай, билбесе деле бирок билген киши катары неме кылып өзүн ошентип алып жүрөт дейт. Керек болсо убагында мисалы үчүн билим ала албай калган эми бир себептерден. Анан бизнесмен болуп кеткен. Кийин барып ошол неме мен биякта окуду. Мисалы үчүн бул бияктын неме бул тараптан экономика тараптан кабары бар, же болбосо юрист неме юриспруденция тараптан кабары бар деген нерсени элге билдириш үчүн, ошону айтыш көрсөтүш үчүн барып дипломдогу сатып алат дейт да. Ушунчалык илимдин бул Кудай таалымдан берген неаматы. Ошондон Алла Таала Кур'ан Каримде бекерден айткан эмес, астагфирулла. Кул хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун иннама ятазаккару улул албаб дейт. Айткан дейт, илимдүүлөр менен илимсиздер тең боло алабы дейт. Эч качан тең боло албайт дейт да. Эч качан тең боло албайт. Баары сен канчалык сен неме кылсаң деле, ошончолук дипломдордун түрлөрүн сатып алсаң деле, дүйнөгө ушунча президент болуп кетсең деле, мисалы үчүн, кээ мисалы президент болгон үчүн берип атпайбы, жакшы бир немеге жетип калгандан, биздин неме университеттин атыбыздан ошонун бир неме диплому деп берип атпайбы? Андай алсаң деле сенде биягында жок боло турган болсо сен илимсизсиң. Канчалык шахаданы, канчалык дипломдорду алгың, сертификаттарды алгың, ижазаны алгың, канча ижазаны алдың? Ижазаны алдың дагы, бирок ижазадан максат эмне? Ижазанын максаты эмне? Берилиш максаты. Ошол ижазаны алган адам бул илимге татыктуу, ошол илимди башкаларга менин атыман айта берсин, ушул илимден сабак бере берсин деген нерсе болуп кетти да. Ошол негизи ошол мааниде. А бирок бүгүнкү күндө мисалы үчүн ижаза деп айта бергендер эмне болуп калды кайра? Ошол деңгээлге татыктуу болбогон, ошо китептен кабары деле жок кээдечи. Ошондой адамдар деле ижаза ала турган убакыт келип калды да. Азыркы учурда ошону ижаза жөн гана бизнес катары болуп калышы мүмкүн азыркы кезде. Анан ошон үчүн негизи ижазадан да бири эң биринчи устаздарыбыз айткандай, сенин эгерде дипломуң болуп турса дагы, бирок башыңда эч нерсе жок болсо, ал диплом пайда бербейт дейт да. Ошондуктан иншалла бул бекерден айтылган эмес да, илимдүүлөр менен илимсиздер эч качан тең боло албайт дейт. Анан бул илим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мурасы, пайгамбарлардын мурасы. Ал-улама варафатул анбия. Алымдар пайгамбарлардын мураскери дейт. Ва иннал анбия лам юрифу дирхаман вала динаран. Алар дирхамды, динарды бизге таштап кеткен жок мурас катары. Ва иннама варафул илм. Бизге мен таштап кетти, илимди таштап кетти. Фаман ахазаху ахаза бихаззин вафир. Ким эгерде илим ала турган болсо, бул өтө чоң мураска ээ болуптур дейт да. Чоң үлүшкө ээ болуптур дейт. Билесиздер, мурас алган адам кимден мурас алат? Мурас алыш үчүн эмне болуш керек? Жакындык бир тууган ортосунда туугандык мамиле болуш керек да. Демек сиз ошол нерсени билип коюңуз. Эгерде сиз илим ала турган болсоңуз, пайгамбарларга ата баладай болуп калат экенсиз. Пайгамбарларга ата баладай, алардын небересиндей, алардын укум тукумундай болуп калат экенсиз да. Тура да. Ошо мурас ала турган адам ошондой болуш керек да. Эгер бирөө жарымдан мурас алып аткан болсо, ошондой деген шарттар болуш керек. Жакындык, ал-караба деп коет. Диндери бир болуш керек, карабат болуш керек ортосунда. Анан бул жакта мурастан тоспой турган башка бир себептер болбош керек деп келет. Демек эң негизги шарттардан бири бул караба болуш керек дейт да, жакындык, жакын мамиле, туугандык мамиле болуш керек дейт. Сиз билип коюңуз, эгер ушул илимди чын жүрөктөн, ихлас менен ала турган болсоңуз, ушул пайгамбарлардын, улуу заттардын туганы, ошолорго жакын болуп калдым дегенден кабар берет муну. Пайгамбарлар периштелерден да улук зат. Пайгамбарлардан улук зат, пайгамбар саллаллаху алейхи. Ошондон алымдар мындай өздөрүнүн ырларында мындай деп айтышат. Ва афдалул халqi ala al-itlaqi nabiyyuna famil an ash-shiqaqi. Махлуктардын, жаралгандардын арасында эң абзели ким экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи дейт. Бул маселеде эч кандай талаша көрбө дейт, бул маселенин туурасында эч кандай талаша көрбө. Вал-анбия ярунаху фил фадли ва бa'дахум малаика фил фадли дейт. Пайгамбардан кийин ким десе, ким дейт? Пайгамбарлар дейт. Пайгамбарыбыз биринчи, андан кийин жанагы Нух алейхиссалам улул азм деп коет го, жана сабыр ээлери, ошол кыйынчылык ээлери деп коет го. Ошондой пайгамбарлар келет, анан жалпы пайгамбарлар, анан кийин улуу периштелер келет. Тартиби ошондой. Улуу Жебрил алейхиссалам, Исрафил алейхиссалам ошолор келет. Андан кийин жөнөкөй периштелер, андан кийин келип туруп эң биринчи жөнөкөй адамдардын, олуй азаттардын немеси келет да.
Эң биринчи ким деген Абу Бакр Сыдык радыйаллаху анху дейт. Демек ошондой улуу заттардын, периштелерден да улуу болгон, бүт нерседен улуу болгон заттардын илимин ошолордун мурасын алып атасыз да. Бул өтө чоң неамат. Түшүнгөн адамдар үчүн чоң неамат болуп эсептелет. Анан Абу Исхак ал-Илбири деген ошол неме тараптан, Андалус тараптан, азыркы кезде Испания, Гранат деген шаар болгон, ошол жактан чыккан бир чоң алым. Алым акында болгон, өзүнүн баласына ушундай насаат катары айтып, мындай деп айтканда, баласы Абу Бакр болгон. Аба Бакрин даутука лау ажабта иля ма фихи хаззука ин аквалта. О Абу Бакр, мен сени сага пайда бере турган, сенин акыретте да, бул дүйнөдө да сени өкүндүрбөй турган, дайыма пайдасы гана тийип турган нерсеге сени чакырам дейт. Ал кайсы нерсе десе айтып атат? Иля илмин такуну бихи имама мутаан ин нахайта ва ин амарта. Сени илимге чакырып атам дейт. Илим кандай десе, сен эгер илим алып, бир жакшы бир даражага жете турган болсоң дейт, Кудай Таала сага ушунчалык бир өзгөчөлүктү берип коет. Сен эгер да адамдарга жакшы нерселерди айтып, ушул нерсени кылгыла дей турган болсоңор, же болбосо бул нерсени кылбагыла, Алла Таала бул нерсени тыйган деп айта турган болсоң, Алла Таала сенин сөзүңдү өтүмдүү кылып коет дейт. Илим ала турган болсоң. وَيَجْلُ مَا بِعَيْنِكَ مِنْ غِشَاهَا وَيَهْدِيكَ السَّبِيلَ إِذَا ضَلَلْتَ. Бул илимдин өзгөчөлүгү кандай десе, сенин көзүңдөгү парда бар дейт. Сокурлук деген нерсе бар дейт. Ошол сокурлугуну кетирип коет дейт. Анан сага жол көрсөтүп берет дейт. Караңгыда болсун, жарыкта болсун, жана чырактай болуп караңгыда чырак менен неметесиз да, жол табасыз да. Бул илим дагы сизге ошондой болуп берет дейт да. وَتَحْمِلُ مِنْهُ فِي نَادِكَ تَاجًا وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إِذَا اقْتَرَبْتَ. Эми сен эгерде бир жыйындарга барып кала турган болсоң, бул кудум эле илим дейт. Сенин алган илимиң дейт. Эгер пайдалуу болсо, ниетиң жакшы болсо, бир жакшы бир даражага жетсең, сенин алган илимиң сен үчүн коронка, тажы болуп берет дейт. Кайсы жакта барганда сразу эле жанагы атайын жанагы улуу даражалуу адамдардын кийимине карап билип койсо болот го. Бул дагы илимиң дагы сага ошондой болуп берет дейт, белги болуп берет дейт. Кайсы чогулуштарга барба, кайсы жыйындарга барба, Кудай Таалам сага ушундай бир өзгөчөлүк берип коет, ушундай бир неамат берип коет. Ушунчалык жанагы байлар болсун, бийлер болсун, бийлерден дагы өткөрүп туруп, алдыга коюп сүйлөттүрүп коет дейт. Дин туурасында. Эгерде чоочун башка бир жерге барып кала турган болсоң, сени эч ким тааныбаса дагы, бирок илимиң боло турган болсо, ал жерден сен эч качан чоочун болуп калбайсың. Ал жерге барсаң дагы сен эмне кыласың? Өзүңдүн илимди таркатып, илимди жай бересиң дейт. Яналука нафуху ма думта хайя ва ябqa dhukhruhu laka in dhahabta. Сен эгерде бул дүйнөдө тирүү эле болуп турсаң дейт, бул илимдин пайдасы сага тийип турат дейт. Эгер акыретке кете турган болсоңчу десе, анда дагы пайдасы тиет дейт. Сага запас болуп турат дейт. Сага ошондой жана на черный день деп коет го. Ошондой бул кыйынчылык болгон учурда дагы сага пайдасы берип турат дейт. Тийип турат дейт. Ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай, адам баласы бул дүйнөдөн өткөндөн кийин бүт амалдар токтойт дейт. Бирок 3 нерсени кыла турган болсо, 3 нерсенин бирөөсүн кыла турган болсо, ошол себептен кудум эле амалы токтогондой болуп, ага сооп жетип турат дейт. Амалдын токтогонунун максаты эмне? Амалдын уланып туруштун максаты эмне десе, сооптун жетип турушу болуп атат да. А эгерде жанагындай 3 нерсенин бирөөсүн кыла турган болсо, ал адамга дагы амал кылбаса дагы кудум эле амал кылгандай болуп туруп, бирок ошонун соогун ала берет дейт да. Биринчиси эмне? Айтып бериңиз. Илим. Ау илмин юнтафау бихи дегендей. Демек, биринчи эмне болуш керек экен? Садака жария болуш керек экен. Жалпы адамдарга пайдасы тие турган, ошол соогу үзүлбөй токтоп тура турган, бир пайдасы жете турган бир амал жасап кетиш керек экен. Бул биринчи немеси. Экинчи булагы кайсы десе, эмне деп атат? Вала солих яду лаху. Ошол артынан бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин дуа кылып тура турган. Ошондой жакшы бир таква, жакшы бир тарбиялуу адамды баласын калтырып кетиш керек экен. Үчүнчүсү кайсы десе, ошол пайдалуу илим калтырып кетиш керек. Пайдалуу илимди эмне менен калтырып кетет? Жолдор көп. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн Кудайга шүкүр азыр YouTube, интернет чыгып калды. Интернет аркылуу калтырып кетсеңиз болот. Китеп жазып алып калтырып кетсеңиз болот. Шакирт чыгарып калтырып кетсеңиз болот. Демек жолдор көп экен. Демек бул эмне деп атат? Бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы ошол алган илиминин пайдасы соогу жетип турат дейт ал адамгачы. Кудум эле мисалы үчүн ал адам мисалы үчүн бул дүйнөнү өтсө деле биздин арабызда тирүүдөй эле болуп калат да. Буга далил кайсы? Сиз китепте мисалы үчүн азыр мухтасар окуп атасыздар, Кудури окуп атасыздар. Кудури окуп аткан болсоңуздар, Каула Шейхул Кудури деп айтасыз. Шейх Кудури баланча мындай деп айтты. Же болбосо Имам Бухари мындай деп айтты дейсиз да. Имам Газали мындай деп айтты деп айтасыз. Субханалла. Кудум эле ал Имам Газали мындай деп айтты десе, ошол убакытта канча кылым мурун айткан сөзүндө сиз ушуну азыр айтып атат дегендей кылып тыңшайсыз да.
тирүү адамдай кылып тыңшайбыз. Керек болсо тирүү адамдардан да улуураак кылып аларга сыймат көрсөтүп, жакшылап кулак төшөп тыңшап угасыз да. Бул деген ошол тирүү дегендигин белгиси дагы ошол болуп атат да. Хикматы ошол болуп атат. Huwa kanzun la takhafu alayhi lisan khafiful hamli yujadu haythu kunta. Бул алган илимиң дейт, ушунчалык бүтпөгөн кен дейт. Бирөө жарым келип урдап кетет деп да коркпойсуң дейт. Эгерде сенин бирөө ушунчалык байлыгың боло турган болсо, ал нерсени сен сейфке сактайсың. Бирок сейфке сактаганда бирөө жарым келип урдап кетет. Түнү бою ошол нерсени эмне кыласың? Пикир кылып ойлонуп чыгасың да. Ким урдап кетет болду экен? Эшиктерди кайра култап, бияка иттерди коюп, неме кылып, охранниктерди жайгаштырып, ушунчалык кыжаалат кылып чыгасың. А бирок бул илимде дейт, андай эмес дейт да. Бирөө жарым урдап кетет деп коркпойсуң дейт. Эч качан урдай албайт дагы бул илим. Анан айтып атат, ушунчалык кен байлык дейт, түгөнүңүз бүтпөгөн кен байлык дейт. Бирок кен байлыктар эмне болот? Ушунчалык түгөнбөс, элестетиңиз, түгөнбөс, бүтпөгөн, же болбосо бир комната алтын дей турган болсок, ал нерсени алтынды дайыма эмне кылыш керек? Көтөрүп жүрүш керек дейт да, оор болуп кетет дейт. Ушунчалык. А бирок илимде андай деген нерсе жок дейт да. Ушунчалык илимге, мисалы үчүн имам Абу Ханифалар кандай эме болгон? Хадис болгон, илим десең фикх болсо фикх болгон, ривая десең ривая, дироя десең дироя, бүт тарабынан булар алдында болгон. Ошончолук илими ашып ташып турган, ташкын жанагындай суудай болуп ашып ташып турган. Алардын алган илими ушунчалык башка бул дүйнөдөгү ала турган байлыктарга да неме тең келе турган нерсе эмес да. Бирок ошондой болсо да, өзү кандай кылып жүргөн болсо, ошентип эле басып жүрөт да, өзүнүн жанында жүрөт дейт. Ушунчалык байлык дейт. Ошо илимден алгандын, илимдин өзүнчө бир рахаты бар дейт. Ибрахим ибн Адхам ошол мындай деп айтат. Лау алима al-muluku ma nahnu fihi min ladhidh al-aishi la jadaluna alayhi bis-suyuf дейт. Эгерде падышалар, дүйнөнү башкарган падышалар дейт, биздин ошол илим алып аткан учурубуздагы ошол жанагы отуруп китеп карап отурбайсызбы, кечкери бир маселени түшүнөм депчи. Ошол бир маселенин артынан канча бир убакытты сарптап туруп, ошол алгандагы немени айтып атат, рахатты айтып атат. Ошо бир маселенин жолун табып, бул жер мындай турбайбы? Же болбосо аракетин тура эмес коюп, мындай тура койгондон шектенип жүрөсүз. Мындай койсом, а бул көрсө файлды мынтип окушум керек экен да деп. Ошол нерседе алган рахатыңыз дейт, бул дүйнөдөгү эч бир нерсеге тең келе турган нерсе эмес дейт да. Эгерде падышалар биз ошол илим алып аткан учурдагы жыргалчылыктын, рахаттын кадыр баркын биле турган болсо дейт, даамын тата турган болсо дейт, алар эмне кылмак дейт? Келип бизден келип туруп, кылыч ташып болсо дагы алып алмак дейт. Ошол нерсеге аракет кылмак дейт да. Ошол нерсеге. Мисалы үчүн эми белгилүү да, эгерде бир адамдын колунда бир жакшы бир неамат боло турган болсо, падышалар үстүндө турган неме күчтүү адамдар келип не болуп коет? Тартып алып коет да. Бирок эгерде ошол неме падышалар биздин ошол илим алып аткан учурубуздагы илимдин даамын тата турган болсо дейт, ошентип эле алып коймок дейт да. Бирок тилекке каршы алар эмне болду? Илимдин даамын таткан жок, тартып алышкан да жок да. Ошондон айтып атат, демек бул ушунчалык чоң кен байлык дейт. Язиду би каthratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta. Бул илимдин өзгөчөлүгү кандай дейт? Башка кен байлыктардан айырмасы кандай десе, бул илим дейт, канчалык көп бере берген сайын, канчалык илимди таркаткан сайын эмне болот дейт? Көбөйөт дейт. Эгерде азайган немес учуру болот дейт. Кайсы учурда азаят дейт? Эгер бербей кое турган болсоң, ошол жанагы илимге татыктуу болгон адамдар келип, дамыла, устаз, илим бериңизчи, ушул маселени түшүндүрүп берип коюңузчу деп келе турган болсо, ага түшүндүрбөй кое турган болсоң, себепсиз эле бир жүйөлүү бир себепсиз эле неме кылып бербей кое турган болсоң, анда эмне болуп калат дейт? Ошол алган илимиң эмне болуп калат? Кемип кете берет дейт. Ошондон айтып атат, фарауқат зуқта мин халваху тааман ла асарта тааллума важтахатта. Эгерде бул сен илимдин даамын, ушунчалык таттуулугун даамын тата турган болсоң, болушунча сен илим алууга аракет кылып тырыштак кылмаксың дейт. Илимден башка нерсени, бүт нерсени жыйыштырып туруп, баш отуң менен илимге отурмаксың дейт да. Анан бул илимдин эгерде даамын татып алганыңда дейт, бул сенин каалооң, сенин нафсиң дагы, дүйнө дагы өзүнүн кооздуктары менен азгырмак эмес дейт сени. Демек ошондон кабар неме кылып коюңуздар да. Эгерде дүйнө, бул дүйнөнүн нафси, башка бир нерсе азгырыктар сизди азгарып аткан болсо, анда мен дагы деле илимдин даамын тата элек экенмин деген жыйынтык чыгарып коюш керек. Анткени эмне деп атат? Эгер сен илимдин даамын тата турган болсоң, анда сен бүт нерсени жыйыштырып не кылмаксың дейт? Илимге баш отуң менен отурмаксың. Эгер баш отуң менен отура албай атасың, ден соолук болгон башка нерсе себеп. Бирок ден соолугуң жакшынакай болуп туруп, ошол жанагы эч кандай бир проблемаң жок болуп туруп, дагы деле ошондой неме кылып отура албай турган болсоң, демек дагы деле илимдин даамын тата элек экенмин деп неме чечим чыгарып кой дейт да.
Ошондон бул илимдин даамы ушунчалык жакшы нерсе. Алым айтып атат шейх: "Факут рухи арвахул маани ва лайса би ан туимта ва ан шарибта". Бул илимдин адам баласынын рухунун азыгы эмне болот дейт? Илим алуу менен, жакшы нерселерди кылуу менен болот дейт. Жөн эле тамак жеп коюп, ичип коюштук менен эмес дейт. Ошондон Ахмад ибн Хамбал эмне деп айткан? Адамдар дейт, адамдар тамак жегенге, ичкенге караганда илимге көбүрөөк муктаж дейт. Эмне үчүн десе айтат? Анткени адамдар дейт тамак жегенге, ичкенге бир күндө бир жолу, ашып кетсе 2 жолу дейт. Биздин заманыбызда мейли 3 жолу кошуп койлу. Мейли 4 жолу кошуп коюңуз. Неме жанагы добавка башкаларын кошуп турупчу. А бирок илимге дейт, ар бир дем алуусунда илимге муктаж болуп турат дейт. Илимдин зарылдыгы, илимдин өтө мындай керектүү экен нерсеси туурасында имам Ахмад ибн Хамбал ушундай дейт. Демек илимдин ушундай бир неме жактары, жакшылыктары бар дейт. Ошондуктан фавазибху ва худ бил жидди фихи фа ин атака Аллаху ахфта. Болушунча аракет кыл дейт. Болушунча аракет кыл. Кудай Таалам берген мүмкүнчүлүгүңө жараша аракет кыл. Эгер Кудай Таалам сага канчалык илим бере турган болсо, ошончону аласың дейт. Бирок кийин азыркы бул жакта айтыла турган нерсени эсиңен чыгарба дейт. Ва ин утита фихи тулабаин ва кала an-насу иннака кад сабакта. Илим алып атканда ушунчалык аракет кылдың, Алла разы болсун. Аракет кылып туруп бир илимдин бир жогорку бир даражасына жеттиң. Жогорку даражага жетип, адамдардын баары сен туурасында мындай деп айтып калды. О, шейх, машалла, машалла, аллам болуп кеттиң деди да. Элдин баардыгы сага бир ооздан таслим кылып калышты. Ушунчалык даражага жеткен, бул ушунчалык илимдүү деп баардыгы сен туурасында, сенин илимиң туурасында сурала турган болсо, жакшы сөз айтып, бул илимдеги биздин имамыбыз деген даражага жете турган болсо, дейт. Анда мунун нерсени эсиңен чыгарба дейт. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. Алла Таала сага ошончо илим бере турган болсо, ошончолук даражага жете турган болсоң, амал кылууну эсиңен чыгарба дейт. Алла Тааланын суроосунан, Алла Тааланын акыретке барганда сурагынан эсиңен чыгарба дейт. Кандай сурагы десе айтат, Алла Таала сени зекип туруп, сага наразы болуп туруп, сураганын эсиңен чыгарба дейт. Эмне деп сурайт? Ушунча нерсени билдиң, бирок амал кылдыңбы? Деп ошондой суроосунан өзүңдү аман калдым деп өзүңдү алдап койбо дейт. Ушунча илим алып койдум, бирок бул жагы мага эмес дегендей. Амал кылууга келгенде такыр эле неме кылып кете турган болсоң, илимди алганда алдың, ушунчалык алдың, бирок амалга келгенде такыр 0 болуп кала турган болсоң, Кудай сактасын. Ошондон алымдар айткан да, бул эгерде илим, маалымат чогултуу менен боло турган болсо, анда шайтан баарынан илимдүү болмок дейт. Амал жок боло турган болсо, ошондуктан суфи тарикаттагы алымдарыбыз не деп айтат? Бул илимди эгерде амалсыз боло турган болсо, илим деп эсептебейт алар. Ошондон Кудай Таалам баарыбызга пайдалуу илим насип кылсын, пайдасыз илимден Кудай Таалам оолак кылсын. Ошондон бул пайдалуу илим деген нерсе бул илимдин өзүнө айтылбайт. Илимдин өзү пайдалуу же пайдасыз деп айтылбайт. Илимден кийин келе турган нерсе. Сен ошол нерсеге алган илимиң амал, илим алганга себепчи болду. Сен ошол алган илимиңе жараша иш кылдыңбы же кылбадыңбы? Ошонун талабында жүрдүңбү, жүрбөдүңбү? Талабын аткардыңбы, аткарбадыңбы? Ошолго жараша илимиң пайдалуу болот же пайдасыз болот деп баа берилет. А илимдин өзү алып карай турган болсоң, сага пайдалуу же зыян деп айтылбайт. Бирок алган илимиңден кийин сен амал кылдыңбы, кылбадыңбы, ошол жагы карагың, анан кийин пайдалуу, пайдасыз деп баа берилет дейт. Ошондон шейх айтып атат: "Фарасул илми тaqvallohi haqqo wa laysa bi an yaqala laqad ra'asta." Илимдин башаты эмне дейт? Сен ошо илимге жетип калдың, о имам болуп калдың, аллам болуп кеттиң деген эмес дейт. Илимдин башаты, илимдин негизги максаты эмне десе, Алла Таалага таквалык кылуу дейт. Алла Тааладан коркуу дейт. Таквалыктын жалпы мааниси эмне? Өзүнүн бир нерседен сактануу, таква алыс болуу дегенди түшүндүрөт. Бирок имам Байдавой ушул туурасында мындай деп айтат: таквалыктын 3 даражасы бар дейт. Биринчи даражасы капырлыктан таква болуу дейт. Капырлыктан таква болуу дейт, капырлыктан алыс болуп, ошол түбөлүктүү азаптан куткарылуу дейт, өзүн куткаруу ошол аркылуу. Экинчи таквалыктын даражасы, мартабасы кайсы десе айтат: Алла Тааланын кыл деген нерседен аткарып, кылба деген нерседен аткарбай турган болсо, алындан алыстай турган болсо, ошол таквалык дейт. Биз ошол таквалык дегенде адамдар, жалпы адамдар ошол нерсени түшүнөт дейт да. Алла Тааланын буйруктарын аткарат, кылба деген нерседен кылбайт, кыл деген нерседен аткарат. Ал эми таквалыктын 3-чү жогорку даражасы болот дейт. Ал кайсы десе айтат: ал олуй азаттардын таквалыгы дейт. Ал кандай десе, адам баласы дейт, бүткүл оюдун бардыгын Аллага бура турган болсо, ички жан дүйнөсүнүн бардыгын Алланыкы деп өзүнүн бардыгы мен Алла гана таандыкмын. Мен Алла менен гана жашайм. Оюн бардыгы Алла туурасында боло турган болсо, Алла деп эле кала турган болсо, мына ошол дейт.
эч кандай нерсе менен алек болбой турган болсо, эч кандай нерсе менен алек болбойн десе, сырткы мүчөсүн жөнүндө айтып аткан жок, ички дүйнөнү айтып атат. Жан дүйнөңдө Алла гана боло турган болсо, мына ошол чыныгы таквалык дейт да. Кудай таалам баарыбызды ошондой даражага жеткирсин иншалла. Демек, илимдин негизги максаты, башаты бул ошол таквалык экен. Эми шейх ушул жакка чейин келип, илимдин пайдасы туурасында айтып келди да, эми илимдин эгерде сага пайдасы бербей калса кандай болот десе айтып атат. Иза ма лам юфидка ал-илму хайран фа хайрун минху ан лау кад жахилта дейт. Эгерде алган илимиң ошончо аракет кылып имам деген даражага жетсең дагы, алган илимиң сага пайда бербей турган болсо, ошонун талабына жараша сенин кулктун өзүң өзгөрбөсө, адамдар менен болгон мамилең өзгөрбөсө, Алла менен болгон мамилең өзгөрбөсө, анда ушул алган илимиңе караганда сен жахил бойдон калганың эле жакшы болчу дейт да. Надан болуп, жахил болуп, эч нерсени билбей жүргөнүң жакшы болчу дейт. Ва ин алқаука фахмука фи махавин фалайтака сумма лайтака ма фахимта дейт. Эгерде ошол алган илимиң жаман туура эмес жолдорго алып барып кое турган болсо, илимдин талабындай кылып жүргүзбөй кое турган болсо, анда аттиң, сен илим албай эле койсоң болот эле го. Илим албаганың сен үчүн жакшы эле. Анткени бир нерсени билип туруп аткарбай койгондон караганда, билбей туруп бир нерсени күнөөгө баткан адамдын немеси жазасы жеңилирээк болот дейт. Сен ошол нерсенин баарын билип турасың. Керек болсо башкаларга да келгенден неме дейт? Насаат айтасың дейт. Ушул нерсени кыл дейт. Ошондон Кудай сактасын, ушунчалык адамдар чыгып кетет деген кыяматка жакын. Өздөрү илим алышат. Илим алгандан кийин бул нерсени кыл да, о адамдар, тигиндей кыл да, мындай кылсаңар Алла Таалам силерге берет. Зекет бериле деп неме кылат? Бирок эмне кылат? Зекетке киргенде өзү деле зекет чыгара турган деңгээлде, бирок зекетин чыгарбайт. Кудум эле ошол жана Куран аяттар булар үчүн түшүрүлгөндө, бул адам үчүн түшүрүлгөн эмес дейт да. Бул кудум эле булардын эмеси? Мындай шариаттын бир элчиси катары өзү аткарбай, бул шариаттагы келген буйруктар буга тиешеси жок. Силерге гана тиешелүү дегендей мамиле кылат дейт. Кудай сактасын. Ошондон Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат го. Хадисул Исра түнү жанагы Жебрил алейхиссалам менен өтүп баратканда бир адамдардын жанынан өттүм дейт. Алардын эриндери дейт, жанагы катуу отко кайнатылган кайчылар менен кесилип аткан экен дейт. Элестетип көрүңүз, бул не деген азап деген. Пайгамбарыбыз таң калып сурайт, булар кимдер деп сураганда айтат дейт. Хутаба мин умматика ахлу дуния дейт. Сенин үммөтүңдөн болгон ошол жана хутбачылар деп атат да. Хутбачылар дегенде минбарчыларды гана айткан жокмун. Хутбачылар дегенде элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, бирок ошонун талабындай аткарбаган. Өзү аткарбайт, башкаларды жакшылыкка буйруп, бирок өзү аткарбайт. Жамандыктарды кылба дейт, жамандыктан тыят, бирок өзү тыйылбайт. Ошондой адамдар дейт. Аларды илим алуудан максат эмне болгон десе, ахлу дуния, дүйнөгө жетүү максат болгон дейт. Ошондон алар эмне деп атат? Алар ахлул ахир эмес, акыреттин адамдары эмес, диндин чынык адамдары эмес. Алар эмне дейт? Дин дүйнөнүн адамдары деп атат да. Дүйнө ээлери деп атат. Акырет ээлери деген жок. Хутаба мин умматика ахлу дуния кану я'муруна ан-наса бил бирри ва янсауна анфусахум. Адамдарга жакшылыктарды кылла дейт эле, бирок өздөрү унутуп коет эле. Ва хум яттунар китаб афала яқилун. Алар Курани Каримди окуп атат, хадистерде ушул туурасында немелерди окуп атат. Бирок эмне кылат? Ошого жараша акылына келбей жатат дейт да. Акылына келбей балар дейт. Катуу айтылып атат ушул нерсе. Ошондон Кудай Тааламдан көп дуа кылышыбыз керек. Аллахым бизге пайдалуу илим насип кыл деп. Айтып атат: "Сатажни мин фимарил аззи жахла ва тасхуру фил уюни ва ин кабирта." Жолбосо капурта. Эгер ошончолук илим алганга мүмкүнчүлүк болуп туруп сенде, бирок илим ала албай кое турган болсоң, алсыздык кылып, слабак болуп калсаң, башкача айтканда, коркоктук кылып кое турган болсоң, мүмкүнчүлүктүн баардыгы турат. Ден соолугун жакшы, мен айтып атам, бул деген жана ден соолугу башка бир себептер болгон адамдарга эмес. Мүмкүнчүлүгү болуп, ата-энеси келип, балам илим ала кой, жолбосо илим алганыңа эч кандай бир каршылык көрсөтпөдү. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдүн баары болуп турса дагы, сен эгерде илим албай кое турган болсоң дейт, ошол алсыздыктын мөмөсү катары сага эмне берилет десе, жахилдик берилет дейт. Илимсиздик болот дейт. Илимсиздик, билимсиздик, надандык болот дейт. Ошол алсыздыктын мөмөсү эмне экен? Надандык дейт. Анан сен ушунчалык неме канча жыл жашасаң дагы, аксакал болуп калсаң дагы, бирок илимиң жок болсо дагы, эмне болуп каласың дейт? Кичинекей жаш баладай болуп каласың дейт, илимдүүлөрдүн алдында. وَتُفْقَدُ إِنْ جَهِلْتَ وَأَنْتَ بَاقٍ وَتُوجَدُ إِنْ عَلِمْتَ وَإِنْ فُقِدْتَ. Эгерде сен жахил болсоң, илим жок боло турган болсо, сен тирүү турсаң деле кудум эле сен баргың жоктой болуп калат дейт да. Бары жогуң билинбейт дейт. Бирок эгерде сен ушунчалык илим алып туруп таштап кете турган болсоң, пайдалуу илим таштасаң, шакирт чыгара турган болсоң, китеп жаза турган болсоң дейт, сен бул үйдөн өтүп кетсең деле кудум эле сен биздин жаныбызда жашап аткандай болуп каласың дейт, тирүүдөй. Ошондуктан айттык да, Имам Абу Ханифа айтты, Имам Газали мындай деп айтты деп айтып атабыз.
لسوف تعد من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. Илим албай, алсыздық қылып қой отырам болсаң, анан жол болса жалқаулық қылып қойдың. Мейлі илим алып атат дегенде сенің бұл жақта талаба қатары бір институтта, бір университетте оқып жүргеніңді айтқан жоқпын. Ошол университетте, институттың ішінде жүріп тұрып, ошолға жараша амал қылып отырсың ба, илим алып отырсың ба, ошол нәрсе жөнінде сөз болып атат. Бір ғана университетке жол болса бір нәрсе кирип қою жетишсиз. Эми сен ошондой неме университетте окуп аткан экенсиң, бирок аракет кылбай койдуң талаптагыдай. Аракет кылбай койдуң, бирок жаныңдагы шеригиң ушунчалык аракет кылды. Алла разы болсун, тахажжуда да калбай, намаздарына да бекем болуп, ибадат десе ибадатын калтырбай, илим десе илимден да ушунчалык аракет кылып алдыга өсүп кетти дейт да. Карап көрсөң дейт, алар эмне болду? Асманга көтөрүлүп кетиптир, сен жерде дагы эле жерде жүрөт экенсиң дейт. Ошондой болгон учурда, эгерде сен өкүнө турган болсоң, өкүнүчүң эч кандай пайда бербей калат дейт. Ошондон азыртан баштап ошол шериктер менен жакшы адамдарга шерик болуп жанашып аракет кыл деп атат да. Вала тахфил бималика валха анху фалайса алмалу илля ма алимта. Эгерде сенде бай неме акча, мал мүлк боло турган болсо, сен ошол менен өзүңдү азгырып, ошол нерсеге эле ыраазы болуп жүрөрбү дейт. Сен мал дегенди билесиң дейт. Мал деген канча деген, байлык деген канча деген адамдарды кыйраткан. Бул дүйнөдө эмне болот? Бул дүйнөдө бир аз жашашың мүмкүн, убактынча. Жыргап жашашың мүмкүн. Бирок анын сурагы кандай болот? Бул убактынча эле дүйнө деп атат да. Валайса лижахилин финнаси ма'на валау мулкул ирaqi lahu ta'atta. Ошол азыркы айтылган сөз ушунчалык катуу айтылган дейсиз. Эмне деп атат? Адам эгер жахил боло турган болсо, анын адамдардын арасында, адамдардын ортосуна мунун эч кандай бир пайдасы, кадыр баркы жок дейт. Керек болсо дейт, ошол учурда Ирак мамлекети илимдин, билимдин борбор болуп турган, маданияттын борбор болуп турган, бүт илимдүүлөрдүн баарынын чогулган жери болчу да. Бүт жарыктан алдыда болгон. Бүгүнкү күндө Американы кошосуңбу, Японияны кошосуңбу, Кореяны кошосуңбу, Кытайды кошосуңбу, ошондой бир деңгээлде болуп турган Ирак. Ошондой Ирактай болгон. Азыркы Ирак картасы кичирээк кетти, ал убакта чоң болчу. Ошондой чоң өнүккөн мамлекеттин мүлкүнө ээ болсо дагы, ошонун падышасы болсо дагы дейт, эгерде жахил болобу дейт, анын баркы жок дейт. Мейли ошол Ирактын эмесине ээ болсо дагы, кадыр баркы жок дейт да. Мунун баркы жок дейт. Ошондон илимдин пайдасы ушунчалык көп экенин туурасында шейх кайра неме кылып айтат. Айтып атат: "Ва ма югника ташидул мабани ида бил жахли нафсака кад хадамта." Эгерде сен ушунчалык ушул бай болуп кеттиң, бий болуп кеттиң, этаж болгон чоң үйлөрдү, жана Буржул Халифадагыдай болуп, Дубайдагыдай болуп чоң немелерди, имараттарды курдуң. Бирок сен өзүңдүн нафсиңди, өзүңдү жахилдик менен талкалай турган болсоң, жана үйдү бузгандай кылып талкалай турган болсоң, сен ошончо илимге келгенде сен өзүңдү талкалап бузуп салдың, жана кирпичтерди талкалап бузуп салат го үйдү. Ошондой кылып бузуп салсаң, бирок дүйнөлүк немелерге келгенде, амалдарга келгенде, ошончол чоң үйлөрдү курсаң дагы сага эч пайда бербейт дейт. Ошол нерсени эстен чыгарба дейт да. Жаалтал мала фауqa илми жахлан лa'amruka fil qadiyyati ma adalta. Алла касам ичип айтам дейт. Эгер сен Кудай сактасын ушундай кыла турган болсоң дейт, анда сен мал мүлктү, акчаны илимден жогору койгон болосуң дейт. А бирок акчаны, мал мүлктү илимден жогору койгонуң дейт, бул сенин ушул маселеде туура эмес чечим кабыл кылгандыгыңан кабар берет дейт. Ушул маселеге келгенде эмне болду? Алдында илим турат, биякта мал мүлк турат. Мал мүлктү бий кылдыңбы? Демек, анда сен эмне болду? Туура эмес чечим, адеттүү болгон жоксуң дейт бул маселеге келгенде. Ва байнахума бинасл вахи баунун. Керек болсо, экөөнүн ортосуна ушунчалык асман менен жердей болгон айырма бар. Буга далил кайсы? Куранда келип атат дейт. Айтып атат: "Сата'ламуху иза таха qara'ta." Эгерде Тоха сүрөсүн окуй турган болсоң, тактап айтканда ошол жерде келген бир аятты окуй турган болсоң, сен ошондон экөөнүн ортосундагы айырманы ушунчалык билесиң дейт. Тоха сүрөсүндө эмне деп келди? Ва кур rabbi zidni ilma деп келген. Демек, эгерде ырыскы, байлык, атак, даңк, мал мүлк эгерде илимден жогору турганда, анда ошол нерсени көбөйтүп бер деп талап кылдырмак. Бирок андай кылган жок тилекке каршы. Эмне кылды? Илимди көбөйтүп бер деп дуа кыл деп айтып атат да. Демек, ошондон башка бир хадистерде келгенде, байлыктын эгерде Алла Тааланын астында бир чымындын канатынчалык кадыр бар боло турган болсо, анда капырларга бир тамчы суудагы, бир аз тамактагы бермеген эмес дейт да. Эгер илим алып отурган болсоң, айтат: "Ла ин рафa'ал гhaniyyu liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta." Эгерде
бай адам бирок жахил боло турган болсо, бул байлыктын байрагын көтөрө турган болсо, о мына деп өзүн рекламалай турган болсо дейт, сен дейт билип койгун дейт, сен илим болуп, сенде илим болуп туруп, эгерде сенде байлык болбой калган турган болсо, сен анда илимдин немесин көтөрүп атасың дейт, байрагың, илимди реклама кылып атасың дейт. Бирок илим деген кандай чоң мурас да. Байлык ал утурумдуу керек нерсе. وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. Эгерде бай адам келип туруп, жанагы неме сонун болгон комфортный төшөктөргө келип отура турган болсо, сонун немелерди айдай турган болсо дейт, жылуу жерлерге отура турган болсо, бүгүнкү күндө кандай комфорттун түрлөрү чыгып кетти, ошондой жерлерге барып отура турган болсо дейт, сен билип койгун дейт, сен дейт немелерге, планеталарга, жылдыздарга барып чыгып отурасың дейт да. Ошондой деңгээлде болосуң дейт. Ва ин ракибал жияда мусаваматин ла анта манахижат тaqwa ракибта. Эгерде бай адам келип туруп ушунчалык күлүктүн немени аттын ар кандай түрлө, аргымактын ар кандай түрлөрүн мине турган болсом, жол болсо бүгүнкү күндө машинанын каалагандай түрлөрүн айдай турган болсом, сен билип койдуңсуң дейт. Сен таквалыктын немеси машинасын билген болосуң дейт да. Эгер пайдалуу илим ала турган болсоң. ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. Ал канча деген ушунчалык сулуу кыздарды никелеп алсын, ошондон рахат алсын, сен бирок билип койгуң дейт. Сен канча деген хикматтарды, канча деген данышман сөздөрдү окуп атасың дейт. Ошондон канча пайдалуу атасың дейт. Сен билип койгуң дейт да. Демек, бул илимдеги келе турган, илимден алынына турган бул рахат, ушунчалык бул неме? Жыргалчылык дейт. Дүйнөдө табылгыс жыргалчылык дейт. Анткени башка алып аткан жыргалчылыгың бул дененин рахаты болуп атат. А бул рухтун рахаты болуп атат. Рух денеге караганда жогору турат. وليس يضرك الاختيار شيئا اذا ما انت ربك قد عرفت. Эгерде сенде байлык жактан бир аз кемчилик болуп кала турган болсо, колуң бир аз жукарак болуп кала турган болсо, анда сага бул эч нерсе зыян бербейт дейт. Анткени сенде канаат деген нерсе бар дейт. Сен Алла Тааланы тааныйсың, Алла Тааланы билесиң, ошого жараша канаат кыласың дейт. Анткени Алла Таала ар бир адамга, бардыгына адамга бай кылып неме кылган эмес да. Кээ бир адамдарга байлык берген, кээ бир адамдарга илим берген, ар кандай бөлүштүрүп берген. Эми шейх баласына айтып атат: "Фaqabil bil qabuli sahiha nushi fa in aradta anhu faqad khasirta." Мен ушуга чейин, азыркыга чейин, мен дагы сиздерге кыскартып бердим кээ бир нерседен. Ошол айткан насааттарымды бардыгын эмне кыл дейт? Жакшылап укуң дейт. Эгер жакшылап угуп амал кылга турган болсоң, буйруса ийгиликке жетесиң. Бирок эгерде бул айтылган насааттарга көңүл бурбай турган болсоң, анда эмне болосуң дейт? Дүйнөдө да акыретте да зыянга учурайсың дейт. Wa in ra'aytahu qawlan wa fi'lan wa tajarta ilaha bihi rabihta. Эгерде бул амалга келгенде да амал кыла турган болсоң, айтканда да ушул нерседен амалда неме тил жактан да, сөз жактан дагы, амал жактан дагы муну аткара турган болсоң, Кудай Таалага ушунун негизинде Кудай Таала менен мамиле кыла турган болсоң, анда сен сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиң. Эгер мунун немесин тетерин кылып кое турган болсоң, анда эч качан ийгиликке жетпейсиң дейт. Бул дүйнөң дейт, бул азыркы алып аткан илим неме, дүйнөнүн кызыгып аткан, сен азыр аткан дүйнөң дейт. Бул эч нерсе эмес дейт. Сага келип туруп бир аз убакыт сага бир аз жыргалчылык бериши мүмкүн. Бирок өмүр бою сени эмне кылат дейт? Азапка салат дейт. Өмүр бою өкүнүчкө салат дейт. Сен бул карап көрөсөм дейт, сен бул дүйнөнү жакшы көрөт экенсиң дейт. Бирок сен бул дүйнөдө өзүңдү, бул дүйнө сен үчүн эмне болуп атат? Түрмө болуп атат, хадисте келгендей. Ад-дуnya сижинул му'минин деген деп келгендей. Демек бул дүйнө эмне дейт? Мусулмандардын түрмөсү дейт. Сен ошол түрмөңдү өзүң жакшы көрөп, кантип түрмөңдү жакшы көрөсүң дейт да? Таң калып атат. Сен түрмөңдү кантип жакшы көрөсүң дейт. Өзүң бир жерде камалып турсаң, ошол нерсени кантип жакшы көрөсүң дейт. Демек бул дүйнө биз үчүн неме болбош керек, максат болбош керек дейт. Анан бул дүйнө дейт, эмне кылат дейт? Сен бир аз эгер аракет кыла турган болсоң, сага бир аз нерсе берет дейт. Бир аз жыргалчылык бериши мүмкүн. Бирок ошол жыргалчылыгын сенден алган берген сага нерсесин эки эсе кайра чыгарып алат дейт. Эки эсе кайра эмне кылат дейт? Чыгарып алат дейт. Субханалла. Карап көрсөм дейт, "Ваташхаду кулла яумин дафна хиллин кааннака ла тураду бима шахидта." Бул жакта уже өмүрүңө жакшылап көңүл бур, жаштыгыңды текке кетирип койбо, өмүр аз эле деген турасын айтып атат. Карап көрсөм дейт, сен күнүгө эмне кылып атасың дейт? Адамдардын өлгөнүн, бул дүйнөдөн о дүйнөгө сапар кылганын көрүп атасың дейт. Бирок кудум эле сен ал нерсеге кайдыгер мамиле кылып коюп атасың дейт. Мен өлбөйм го, мен дагы деле жашайм го, жашмын го деп ойлоп атасың дейт. Кудай сактайсың дейт. وَلَمْ تُخْلَقْ لِتَعْمُرَهَا وَلَكِنْ لِتَعْبُرَهَا فَجِدَّ لِمَا خُلِقْتَ. Сен бул дүйнөгө эмне үчүн жаралгансың дейт. Бул дүйнөдө ошол дүйнөнү гүлдөтүп өстүрүш үчүн жаралган жоксуң. Бул дүйнөнү түбөлүктө калыш үчүн жаралган жоксуң дейт. Сен бул дүйнөдөн акыретке өтүш үчүн жаралдың дейт да. Бул дүйнөнүн сен акыретке өтүш үчүн, Алла Таалага ибадат кылып, Алла Тааланын алдына барыш үчүн жаралдың дейт.
Сен ошондуктан эмне үчүн жаралдың, ошол нерсеге аракет кыл дейт. Сен бул дүйнөдө чоочун адамдай бол дейт. Чоочун адам эмне кылат? Бир жерге барса, кайра кетет да. Анын үй бүлөсү башка жакта, бара турган жери башка жакта. Ошол жакка бир аз убактынча эле мындай өзүңдүн зарыл эле боло турган нерсеңе мээнет кыл дагы, жетиш үчүн, курсагын тойгузуш үчүн, бир аз өзүн сакташ үчүн. Же болбосо, мусафирдай бол дейт да. Ошол нерсени басып өтүп башка жакка, сенин максатың башка, ахирет болуп атат. Сен бул дүйнөдө калып калба дейт да. ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. Эгерде бул дүйнөдө кандайдыр бир бул дүйнөнүн жыргалчылыгына, бул дүйнөнүн байлыгына, бийлигине жетпей кала турган болсоң дейт, ал нерсеге капа болбо дейт. Ал нерсеге кайгыланба дейт. Эгер сен ахиреттеги жакшы амалдарды аткара турган болсоң, Кудай Таалага жага турган, Кудай Таала сүйө турган амалдарды аткара турган болсоң, мусулмандарга пайда берип жакшы илим ала турган болсоң, сен эч качан өкүнбө дейт. Анткени сен ахиреттин амалына келгенде ийгиликке жеттиң. Бул дүйнөдө туура ийгиликке жетпеши мүмкүн, бирок ахиреттин амалына алып карай турган болсок, ийгиликке жеттиң дейт. Фалайса бинафи'ин ма нилта минха минал фани идал бaqия хуримта. Эгерде сен түбөлүктүү кала турган нерсенин жакшылыгынан кургалып, ошонун түбөлүктүү кала турган сенин ахиретке сага пайдасы тие турган нерседен кургалып, куржалак калып кала турган болсоң, анда бул дүйнөдөн убактынча эле утурумдук нерседен алган пайдаң сага эч кандай бир эсептелбейт, сага эч кандай бир пайда бербейт дейт да, бул дүйнөдөн алган нерсең. ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إذا إن ضحكت дейт. Сен акылсыздар менен, кем акылдар менен бул убактысына өтө мындай мерез мамиле кылган, убактысына шалакылык, кош көңүл болгон адамдар менен кечкер каткырып отуруп күлбө дейт. Не үчүн десе, эгерде сен кайра каткырып күлө турган болсоң, сен ыйлап каласың дейт. Акырың сени ый менен бүтөт дейт. Ошондуктан бизде убакыт маселеси өтө маанилүү. Азыр сиздер телефон колдонуп атасыздар, башка нерсени колдонуп атасыздар. Бирок ошол телефон сиздердин жалпы убактыңыздарды алып койбосун, көпчүлүк убактыңыздарды алып койбосун. Зарыл нерсеге иштетип колдонуңуздар бул телефонду. Бирок, мисалы үчүн маалымат издеш, башка бир китеп неме окуш максатта колдонсоңуздар болот. Сабак окуш максатта, бирок башка бир максат боло турган болсо, бул бүгүнкү күндөгү талабалардын эң чоң оорусу ушул болуп атат. Сону ийгиликке жете турган адамдар бар, бирок эмне болуп атат? Азгырыктардын себебинен, телефондун эң биринчи телефон азгырык болуп атат. Ошол азгырыктын себебинен эмне болуп атат? Көп нерседен кургалып калып атат. Ошондуктан бир алам айткандай, "Ябна Адам, ма анта илля айямун, фа иза захаба яумун, захаба ба'дук." О адам баласы дейт, сенин турушуң бир нече күн гана дейт. Сен бир нече күндөн гана турасың дейт. Эгерде бир күнүң кете турган болсо, анда сенин бир аз бөлүгүң кетти деп түшүнө бер дейт, Улам сайын күн кеткен сайын болот экен, сенин бир бөлүгүң кете берет экен. Ошондуктан бул убакыт биздин жашообузда ушунчалык маанилүү нерсе. Пайгамбарыбыздын жалпы шариаттын немеси ошол убакыт. Убакытка жакшылап көңүл бурула деген ачык келбесе дагы жалпы биз немесинен эрежесинен чыгарсак болот. Бул шариаттын көз карашында убакыт ушунчалык баалуу нерсе. Ошондуктан бир алым мындай деп айткан: "Ал-вакту анфасу ма унита бихифзихи." Убакыт сенин жашооңдо ушунчалык баалуу, аны сакташ керек, көздүн карегиндей болуп сакташ керек боло турган нерселерден. Ва араху асхала ма алейка ядиу. Бирок карап көрсөм, сен убакытка ушунчалык кош көңүлдүк мамиле кылып атсың, жөн эле ушунчалык кымбат болгон нерсени запросто кетирип коюп атасың дейт да. Эпте мындай эле, "Дос, жүр тияка чыгып келейли, жүр мындай барып убакытты өткөрүп келейли" дейсиң дейт. Убакытты өткөрүш эмес, ошол убакытты пайдалуу нерсе менен өткөрүш керек, жөн эле өткөрүш эмес дейт. Ошондуктан айтып атат, сен бул дүйнөдө кантип сүйүнөсүң дейт, кантип жыргайсың дейт. Сен эгерде бул дүйнөдө ушинтип жана түрмөдөй болуп сакталып турган болсоң, сен билбейсиң дейт, бул түрмөдөн чыгасыңбы же чыкпайсыңбы, кутулуп чыгасыңбы ахиретке барганда, ийгиликке жетесиңби, жетпейсиңби билбейсиң дейт. Эми кантип сүйүнүп атасың дейт да. Ошондуктан айтып атат, Алла Тааладан тавфик сура, анан ошол сурап атканда дагы ихлас кылып сура дейт. Ихлас кылып сура. Анан сажда кылып аткан учурда өзүңдүн күнөөңдү эске алып, өзүңдүн алсыздыгыңды, өзүңдүн байкуш экендигиңди эске алып туруп, Алла Тааланын астына барып дуа кыл дейт. Аллахым, менин күнөөлөрүмдү кечир дейт. Ошондуктан айтып атат: "Ва нади иза сажатта лаху i'тирафа бима надаху зуннуни туматта." Юнус алейхиссалам дуа кылган дуа менен дуа кылып, Кудай Таалага тооба кыл дейт. "Ла илаха илля субханак инни кунту миназ залимин" деген дуаны айтып тур дейт. Ошол дуа менен кандай? Чоң зулуматтан чыккан. Сен дагы эгерде бул дүйнөнүн зулуматынан, караңгылыгынан кутулам десең, ошол дуаны көп айтып тур дейт. Wa akthir dhikrahu fil ardi da'ban litudhkara fis samai idha dhakarta. Эми Алла Тааланы бул дүйнөдө көп эстеп тур дейт. Илим алгандан кийин сөз түрдө эмне болуш керек? Зикир болуш керек дейт. Алла Тааланы дайыма эстеп тур дейт.
жатканыңда да, басканыңда да, турганда Алла Тааланы муракаба кылып эстеп тур дейт. Эмне үчүн десе, асманда эскерилиш үчүн дейт. Эгер сен Алла Тааланы көп зикир кылып эстей турган болсоң, Алла Таала дагы сени эмне кылат? Хадисте келгендей, периштелердин астына эстейт, алдына эстейт. Ошондон айтып атат: "Ва тaqul as-siba fihi majalun." Бул жаштыкта бир аз кененчилик бар деп ойлобо дейт. "Ва факкир кам согирин qaddaфанта." Сен канча деген ошол жаш наристерди көрөт, бул дүйнөдөн өтүп атканын көрүп атпайсыңбы? Ошол туурасында жакшылап ойлон дейт. Ошондон айтып атат, эми негизи ортосуна бир нече немелерди калтырып кеттик. Аягына жыйынтыктап айта турган болсок, шейх айтып атат: "Сага ушунчалык балуу насааттарды топтоп келдим" дейт, балам дейт. Менин бир боорум дейт. Менин кулунум дейт. Ушунчалык мээримдүүлүк менен кайрылып айтып атат. Ошол айткан насааттарыма жакшылап көңүл салып аткаргын дейт. Болушунча бул дүйнөдө жакшылап аткара турган болсоң дейт, сенин бул дүйнөңө да акыретиңе дагы сага пайда тие турган нерсе ушулар дейт. Жогорку айткан насааттар дейт. Анан мен сага кайра бул жакта негизи неме жемелет да, сен мындай кылып атасың, сен жакшы аракет талаптагыдай аракет кылбай атасың, карасам кечке уктап атасың деген нерсе башында айтылган, ал нерселерди айтпай мен кыскартып кеттим да. Ошолорду кайра сага жемелерини көбүрөөк жемелеп койдум дейт. Не үчүн десе, ли аннака фил битолати qad atolta дейт. Анткени карап көрсөм, сен деле кайра эмне кылып аттың дейт. Ошондой убактыңды бош текке кетирип аттың дейт. Айла жок, мен ошол нерсени айтышка туура келди дейт. Анан айтып атат: "Фала та'хуз би тахсири ва сахви ва хуз би васияти лака ин рашатта." Эгер акылың боло турган болсо, акылың бир жакшы бир неме деңгээлге жете турган болсоң дейт, анда сен эмне дейт? Менин насаатымды аткар дейт. Сен өзүң ошол нерсеге амал кылып атасыңбы, кылбай атасыңбы деп ал нерсеге кийлигишпе дейт да. Мен сага аталык милдетимди аткарып атам дейт. Мен да туура, мен да сага ушул нерсени айтып атам, насааттарды айтып атам. Бирок мен деле өзүм кемчиликтүү адаммын. Баарыбыз кемчиликтүүбүз. Куллу бани адама хаттаун, хайрул хаттаина таввабун дегендей. Баарыбыз кемчиликтүүбүз. Бирок ошол сен кемчилик кылып атпайсың өзүң. Анда мага эмне айтып атасың деп айтпагын дейт. Мен сага күйгөндүктөн айтып атам, ушул нерсеге мен жетпей калгандыктан сенин жетсин деп айтып атам дейт да. Алласына ушунчалык жакшы немелерди, насааттарды айтып атат. Кудай Таалам ушул жогоруда айтылган насааттардын баарына амал кылышты насип кылсын. Негизи илим туурасында эгерде айтып өрө турган болсок, илимдин пайдасы туурасында, позитиви туурасында бул бүтпөй турган нерсе. Болгону сиздерге ушул атайын бир жалпылай бир неме топтолгон экен, ушул ыр катары. Ошол жерде ырды сиздерге бир аз болсо да ошол туурасында сабак кылып, лекция кылууну туура көрдүм иншалла. Негизи аяттардан деле кире турган болсок, хадистерден кире турган болсок, башка бул алымдардан башка сөздөрүнө кире турган болсок, ушунчалык толтура. Бирок убактыңыздарда таар экен, сиздерге кайра неме төрбөйүн. Алла разы болсун, Кудай Таалам баарыбызга айтылган насааттарды жакшылап угуп, ошолорго талабына жараша амал кылып, чыныгы толь билен илим болуштукту, чыныгы устаздарга адеп ахлакты көрсөтүүнү насип кылсын. Болбосо, эгер адеп ахлак болбой турган болсо, алган илимдин пайдасы болуп калат. Не үчүн мындай деп айтып атабыз десе, Имам Шафи'нин айткан сөзүн баарыбыз билебиз. Исбир аля муррил жафа мин муаллими фа инна русубал илми фи нафарати. Илим алып атканда устазың сага эгер бир аз көңүлүңө жакпай турган, орой мамиле кыла турган болсо, ага сабыр кыл дейт. Эгер сабыр кылбасаң, устазыңды жаман көрүп каласың дейт. Жаман көргөндө эмне болот дейт? Илимдеги ийгиликке жетпегениңе ошол себеп болушу мүмкүн дейт. Эң чоң себеп ошол болот дейт да. Ошондон эмне кылыш керек экен? Бул жакта Кудайга шүр алып аткан устаздарыңыз, Алла разы болсун, жакшы сабактарды берип атат. Болушунча аракет кылып ушул балдарды кантсек дагы жеткирсек болот. Канткенде биз балдарды дагы деңгээлин бийик кылып, канткенде кыска мөөнөттө жакшы бир деңгээлге жеткиребиз деген ой менен жүрөт. Устаздарга негизи адам баласынын бул неме жашоодо 3 атасы болот, а? Кандай аталар болот? Ким билет? Ким айтат? Айтыңыз. Биринчиси бул кара атасы, экинчиси бул кайнатасы, үчүнчүсү бул устазы. Машалла. Кайнатаны дагы албетте биринчи очерет орунда атаны сыйлайбыз. Эгер үйлөнгөндөр болсо кайнатаны сыйлаш керек, а? Анан илим алып аткан болсо, ошол алып аткан илимиңдин сага илимин үйрөтүп атат, ушунчалык ден соолугун сарптап атат. Силер иншалла кийин да устаз болгондо бул нерсени түшүнөсүңөр. Силерге ошол жарым саат сабак бериш үчүн устаз канча саат даярданат? 2 саат, кеминде 2 саат даярданат.
ушулар түшүнүп калса экен, ушулардын убактысын текке кетирбесем экен, биз жетпеген ийке ушулар жетсе экен деп устазың ойлойт. Сенин бул дүйнөдө ата энең ойлойт, устазың ойлойт ал нерсени. Кайнатаң да ойлойт. Жанагы аталардын ошондой неме алат да. Ошон үчүн устазга болушунча сый-урмат көрсөтө турган болсоңуз, болушунча ихлас кылып мамиле кыла турган болсоңуз, Кудай Таалам ошол ихласыңыздын неме берекетинен, ошол такыбалыгыңыздын, сый-урматыңыздын берекетинен эмне кылат? Кудай Таалам бизге илимдин берекесинин эшиктерин ачып берет. Такыбалык деп айтабыз го. Такыбалык дегенде эмне? Такыбалык дегенге ошол устазга да жакшы мамиле деген нерсе кирип кетет. Ваттакулло ва юаллимукумулло деген бекерден айтылган эмес. Такыбалык кылсаң, Алла Таала менен болгон мамилеңди жакшылап оңдой турган болсоң, адамдар менен болгон мамилени оңдой турган болсоң, аңзилун наса маназирахум дегендей устаздарды дагы өз ордуна кое турган болсоң, сага ошол пайда бере турган адамдарды дагы өз ордуна коюп, жакшы мамиле кое турган болсоң, анан ошондо Кудай Таалам сенин жанагы жакшы такыбалыгыңдын, жакшы мамилеңдин себебинен билбеген нерсеңди сага үйрөтүп коет дейт да. Ошондон устаздарга сөзсүз түрдө жакшы мамиле кылыш керек. Малла шейхулаху фашшайтону шейхуху деген сөз бар. Ким эгерде өзүнө бир адайын бир устазды шейх кылып тутпай турган болсо, анын шейхи ким болот? Шайтан болот дейт. Бул билип коюңуздар, бул жактагы сиздерге сабак берип аткан негизи эле жалпы эле устаздар, илим чөйрөсүндө устаздар эч бир студенттен жамандык каалабайт. Дайыма жакшы болсо экен, ушул жакшы өнүгүп кетсе экен, жакшы бир ийгиликке жетсе экен деп жүрөт. Биз ошого жараша мамиле кыла атабызбы, кылбай атабызбы, ал жагын карап коюшубуз керек да. Ошондон Али радhiyallahu anh бекерден айткан эмес, "Ман алламани харфан фақад сайярани абдан" дейт. Ким эгерде мага келип бир эле тамга үйрөтө турган болсо, бир тамга үйрөтө турган болсо дейт. Жананча китептерди бүтүрсө деген нерсе айтылган жок. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз, жананча китептерди бүтүрүп берип атат. Чоң китептерди бүтүрүп берип атат. Кээ-бир устаздардын алдына 2-3 жылдан бери окуп атасыңар. Ошондой устаздарга эмне кылыш керек дейт? Болушунча сый-урмат көрсөтүш керек дейт. Али радhiyallahu anh айтат, бир тамганы үйрөткөн адамга мен кул болуп берем дейт. Демек, мени өзүнө кул кылып алды дейт, ошол үйрөткөн себебинен дейт. Демек, жакшылыкка дайыма жакшылык менен жооп беришибиз керек. Макулбу? Саллаллаху таала аля хайри халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин ва ахири дa'wana алхамдулиллахи рахматика рахман.